Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Ну что, добропорядочный люд, приветствую вас. Ну, мои слова сбылись. Теперь вы понимаете, кто такой Ташаев, да? Но теперь вы поняли, что я прав был, когда я говорил, что это бандит, это беспредельщик. Теперь вы поняли? Теперь он в бегах. Вот. Уже он закончился. Ташаев закончился. Теперь Ташаев бегает, прячется. Он понимает, что бедного Царства Небесное Камчи он убрал из-за того, что боялся его и воспользовался своим служебным положением. Правильно? Правильно. Хотя Камчи его спас, когда он сидел. Его и этого президента, чтобы не выкинули их в шерсть. Теперь, смотрите, за убийство старшего брата такие вещи не прощаются. Это все знают, правильно? Правильно. Теперь, где он может гаситься? Или в Турции, или в Дубаях. Все. Больше ему гаситься, может в Саудию, но в Саудию нет. Дубай и Турция. Вот где может он гаситься. Передайте Ташаеву, Ташахлару, передайте от меня. Если он хочет, я могу его вопрос решить. Положительный для него, но пусть он мне сам лично наберет. Или его доверенный человек. Адвокат его, или друг его, или... Короче, мой телефон в описании есть. Так что, пока ты еще ходишь, и пока у тебя еще есть возможность передвигаться, разговаривать и что-то предпринимать, набери, поговорим. А так, Ташахлар, я тебе скажу, что ты, Вася, нашел... А бумеранг не заставил ждать. Он прилетел к тебе. А я тебе, помнишь, говорил 2 года назад, 3? Таша, прилетит к тебе бумеранг. Ты не верил, ты генерал был. Ты там, блядь, себя под землю не чувствовал под ногами. Летал. Долетался? Жду звонка, Ташахлар. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Оолум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын, кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде meni görse, apa dep, meni tanısa dep, ümitlerim, canı orubay yaşayan, sebepçi bolыңыздар суранам. Балдарыңыздар орубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун. Кээ бир сын айткан саясатчылар каргачалуу күндөрү башыны бекитип чейинде жатты. Ошондо азыркы ар кайсыны түйүлүп аткан кыйындар каяк деле төшөгө башын тыгып алып жатышты эле. Анча кыдыршайчалардан өзгөчөлөнүп, жокерлер менен бирге Кам майданда элибиздин тынчтыгы үчүн согуп жүрдү. Мына биз чуркап жүрөбүзбү? Мына балдар коргоп атабы? Таканса турабыз, коргойбуз. Силер ынтымак болуп, үзүчүү болбой, урушпай, талашпай, бизди угуп туруңуздар. Дайым кайнаган точкаларда болот. Мамлекетти иштебеген кезде деле Ошский событияда деле ушу катышып жүрдү. Баткенский событияда деле катышып жүрдү. Бул эми элим жерим деген балакен өмүрүн сайып коюп жүрүп жүрдү. Жасаган эмгектеринин баары тарыхта кала турган бала болот.
Ошон үчүн бул элдин уулу, элдик бала. Кыргызстандын кайсыл жеринде өзгөчө абал болсо, өзгөчө кырдаал болсо, чрезвычайный ситуация болсо, уже камчылык ташыйт биринчи жетет да. Өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн өз өмүрүн тобокелге салды. Чечкиндүү кадамдарды жасап, эл жүрөктүүлүк, кайманбастык касиеттери менен душмандын жерине барып, барымтада жаткан 4 жокерибизди куткарып аман алып келди. Бул деген камчылык ташыйттын мекенчилдиги, патриоттуулугу, эл үчүн күйгөндүгү, элин жерин чексиз сүйгөндүгү да бул. Жокерлердин айткандарын угуп жатабыз. Генералдын биз менен чогуу жүргөнү бизге күч, дух берди. Биз ал күч менен, дух менен душмандын мийизин кайтардык дейт. Мындан туура 6 жыл мурун билесиңер, бул саясий бир олку-солку окуя учурунда, атайын операция учурунда ошол убактагы полковник Самат Курманкулов, мына азыр кийин келген бийлик ага генерал намын берди, башына таш тийип 2 ирет Бишкекте операция болду. Андан кийин Москвада жатты. Москвада ооруканада жатканда дагы мен барып кабар алып турдум. Ошол киши генерал. Бүгүнкү күндө бир аз тагдыры талкаланып, тилекке каршы майып болуп калды да. Ошол кишинин пенсиясы болгону 21 000 сом экен. 21 000 сомго ошол генералдын пенсиясын ошо 21 000 сом менен чектеп койдук. Ал улам дарыланыш керек экен, чет өлкөгө чыгып дарыланыш керек, Кыргызстанда дарыланыш керек, реабилитация болуш керек дем. Ошон үчүн бул каражат абдан жетишсиз. Үй бүлөсү менен мындай бир кыйналып жашап атат да. Ошону Алмаз Акынжанович, ушул маселени эми Кыргызстанда мына 800 000ге жакын пенсионер бар. Бирок ушул Самат Курманкуловдун пенсиясын бир өзүнчө карап бериңиздерчи. Мына биз мына Сүйүн Абдулдаевич болуп, балким жогорку кеңештин токтомун чыгарсакпы деп аракет кылып көрдүк. Бирок болбойт экен. Анткени мыйзам, бир адамга мыйзам чыгарсакпы деп дагы жолун карадык. Мындай такыр мүмкүнчүлүк болбой атат да. Бирок өкмөттүн токтому менен ушул Самат Курманкуловдун генералдын ушул генералыбызды мүмкүнөтүп койгон бул жакшы эмес. Жогорку кеңештин депутаттары буга чейин билесиңер, Жеңиш Токторбаевдин демилгеси менен 1 күндүк айлык маянабызды бердик. МВДга жетекчилигине өздүк курамына рахмат. Дайыма каражат чогултуп, алар берип атат. Бирок мынтип жашай албайбыз да дайымачы. Ошон үчүн Алмаз Акынжан, ушул Самат Курманкуловдун пенсиясын өзүнчө карап бериңиздерчи, бир токтом чыгарып. 21 000ге генерал үй бүлөсү менен кыйналып жашап атат.